Урматтуу сот отурумунун катышуучулары. Бүгүн темир тор артында кандайдыр бир кылмыш жасаган үчүн эмес, Кумтөр, Мегаком, Каркыра, чек аралар кыргыздын пайдасына чечилсин, сот системасын көз карандысыз системага айланталы деп аракет кылганым үчүн отурам. Мен Кумтөр маселесин 2005 жылдан бери көтөрүп келе жатам. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин архивтеринде турат. 2005 жылы менин демилгем менен комиссия түзүлүп, бирок ар кандай себептер менен ал комиссияга кирген эмесмин. 2007 жылы парламентте таратып жиберишип, мен депутат болбой калдым. 2010 жылга чейин кайсы бир өкмөт же парламент Кумтөрдү текшерүүдөн жыйынтык чыгарганын же мамлекетибизге пайдалуу бир сунуш киргизгенин көргөн жокмун. Текшерген комиссиянын баары эле Кумтөр бизди жыргатып жатыптыр, миллиондогон салык төлөшөт экен деген сөздөрдү айтып келишти. Баарыбыз чын эле Кумтөр бизди багып жатыптыр деп ишенип жүрчүбүз. Бирок алар төлөгөн салык, жумушчулардын эмгек акысы жана башка төлөмдөрү ташып кетип жаткан алтыныбызга салыштырмалуу деңиздин тамчысында экенин, миңдеген жылдардан бери чогулган баа жеткис мөңгүлөрүбүздү талкалап жатканын эч ким айтчу эмес. Эгер 2005 жылы комиссияга кирип, ушунун баарын текшерип көргөнүмдө ошондо эле көтөрүп чыкмакмын. 2010 жылы кайрадан Жогорку Кеңешке депутат болуп келдим. Бул жолу комиссия түздүрүп, төрага болуп шайландым. Кумтөрдүн ишин ийне жибине чейин текшерип чыгып, бир эле Кумтөр менен Кыргызстанды экинчи Швейцарияга айлантып, ар бир кыргызстандыктын ит аягын алтындан жасасак болот экенине көзүм жетти. Себеби 20 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин Кумтөрдөн жылына 1 миллиард доллардын 22-24 тонна таза алтынын чыгарып кетип жатышты. Бизге пайда түшмөк тургай, тескерисинче миллиарддаган долларларга коррупциялык, экологиялык зыян келтирип жатышкан экен. Келишимде көрсөтүлгөн өзүбүзгө тиешелүү үлүшүбүздү да албаптырбыз. Мунун баарын документально тактап бердим. Былтыркы референдум алдында президент Алмазбек Атамбаев өз сөзүндө миңдеген тонна алтындарыбыз итбекер чыгып кетти. Референдумдан кийин көтөрөбүз бул маселени деп өзү да тастыктады. Мындан сырткары, жаратылышыбызга 5 миллиард доллардан ашуун зыян келтиргенин биздин жаратылыш боюнча адистерибиз көзгө сайып далилдеп беришти. Нарын суусу менен сианит агып, Нарын шаарына жеткенин, нарындыктар бүгүнкү күндө сианит аралаш суу ичип жатышкандыктарын мамлекеттик тиешелүү мекемелер далилдеп беришти. Мунун баарын Нарын шаарынын санэпидем станциясынын кызматкерлери жакшы билишет. Бирок кулак жок болуп, бүгүнкү күнгө чейин унчукпай отурушат. Экологиялык нормаларды так сактабагандыктын кесепетинен Жетегүз менен Тоң районунда ымыркайлар майып болуп төрөлүп жатышат. 2 жыл мурун Бөкөнбаев айылында ымыркайлардын 50%дан ашыгы майып болуп төрөлүп жаткандыгы боюнча мониторингди көз карандысыз массалык маалымат каражаттары жарыялашкан. Муну да ошол региондун медицина кызматкерлери жакшы билишет. Бирок тилдерин тиштерине катып, ачык айткандан коркуп отурушат. Мына ушул үчүн элдер митингтерге чыгып жатышат. Ошондуктан силер, урматтуу соттор, урматтуу бийлик, мени соттогондун ордуна проблемаларды чечкиле. Ошондо элдер митингге чыкпайт. Неужели элдин келечегинен, тагдырынан алтын кымбат сурап турат силерге? Мына ушунун баарын өз көзүм менен көрүп туруп, 2012 жылы 20 июнь күнү Жогорку Кеңештин жыйынына Кумтөр 100% өз мамлекетибизге өтсүн. Кумтөрдү толук алып, өз мамлекетибиздин, өз элибиздин кызыкчылыгы үчүн иштетели. Алтын түздөн түз улуттук банкыбызга келип түшүп турсун. Улуттук банк сатсын деген токтомдун долбоорун киргиздим. Мен бул сунушту жөн эле зордук менен тартып алалы, басып алалы деп киргизген жокмун. Чет өлкөлүктөр 20 жылдан бери келишимдердеги шарттардын дээрлик 80-90%ын аткарбастан, тескерисинче мамлекетибизге зор зыян келтирип жаткандарын жана оондо эл аралык келишим катары катталбаганын тастыктап, алардын жооп катын дагы алып койдум. Мамлекетибизге 3,5 миллиард доллар коррупциялык зыян келтиргенин аныктап чыктым. Бардык фактылар кагаз жүзүндө сакталып турат. Биздин өкмөттүн колунда да турат бул цифралар. Бирок эмнегедир эч кандай чара көрбөй жатышат. Жогорку Кеңеш 2 күн бою сессияда карап, ошол мезгилде депутаттардын 90%ы колдоп сүйлөп жатышты. Бирок 5 күндөн кийин добушка коюлганда аз эле депутаттар макул болуп, маселе өтпөй калды. Бийлик дароо эле ошол мезгилде 2012 жылы
Максим Бакиевке тиешелүү болгон Киев 74 имаратын билип туруп сатып алгансың деп мага кылмыш ишин козгоду. Себеби Кумтөргө тийишпе деген суранычтарына мен макул болбой койдум. Бирок Жогорку Кеңештин депутаттары ишти изилдеп чыгышып, комиссия түзүп, 10 депутаттан турган. Жапаровдун эч кандай күнөөсү жок. Ал имарат биринчиден Максим Бакиевке катталган эмес. Экинчиден Садыр Жапаров добросовестный покупатель болгон. Госрегистрден аресте жок деген справкасын алган. Таза имаратты сатып алган. Бул жерде эч кандай кылмыш иши жок деп мага карата кылмыш ишин козгоого макулдук бербей коюшту. Ошондо жарандык активисттер иш бөлүмүнө келишип митинг өткөрөлү. Элдин атынан президентке жана Жогорку Кеңешке элдин пайдасына чечкиле деп талап коелу деген сунуштарын беришти. Мен макул болуп 2012-жылы 3-октябрь күнү митинг өткөрдүк. Тилекке каршы митинг ызы чуу менен коштолуп, бизди камакка алышты. 2013-жылдын 17-июнь күнүнө чейин 9 ай Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында 9 ай камакта жаттык. 17-июнь күнү 2013-жылдын шаардык соттон толук акталып чыктык. Акталып чыгарыбыз менен көп убакыт өтпөй, 1 айдын убакыт өтпөй, бийлик кайрадан эле эптеп мени камаштын айласын издеп, Юпигейт сценарийин ойлоп чыкты. Бирок бийликтин ал сценарийи дароо эле сынды. Себеби бийлик коркутуп айттырган Эрлан Өмүралиев аттуу жигитибиз УКМКнын кызматкерлери кайтарып жаткан жеринен бошонуп качып чыгып, Акипресске келип конференция берип, мунун баары калп, мени коркутуп камерага сүйлөтүп алышкан деп бийликтин бул планын талкалады. Ошону менен бийлик мени камаганга башка шылтоо тапкан жок. Көп убакыт өтпөй 3-октябрь 2013-жылы башкы прокуратурадан уруксат кагазын алып, мага чет өлкөгө чыгууга уруксат беришкен экен, сиздерге копиясын бердим. Бир тууган инимдин бөйрөгүн алмаштыруу үчүн чет өлкөгө чыгып кетүүгө аргасыз болдум. 2 жыл дегенде инимдин операциясы бүтүп, аны Кыргызстанга жөнөтүп коюп, коррупциялык зыян келтирген 3,5 миллиард долларды эл аралык сотко берүү иштери менен алек болуп жүрдүм. Ушул жылдын январь айында эл аралык юридикалык компания менен келишим түзүп бүтүп, март айынын 25-inde Кыргызстанга келдим. Эми бүгүнкү жасалма кылмыш ишиңерге өтөлү. Бүгүн менин үстүмөн Кенжебек Жумабаевке арыз жаздырып жатасыңар. Ал минтип көрсөтмө берип жатат. Арызында жазып жатат. 2013-жылдын май айында Садыр Жапаров офисине чогултуп, Барскондо митинг болот экен. Элдер Кумтөрдүн жолун жабат экен, светин өчүрөт экен. Силер барып, мага маалыматтарды берип турасыңар деп 4-5 баланы жиберген. Биз барып келгенбиз деп жазып атат. Мен ал убакта УКМКнын абагында жатсам, кантип офисиме чогултам. Күбөгө арыз жаздырып жатканда УКМКнын кызматкерлери муну да эске алышкан эмес. Күбө Кенжебек Жумабаев өзү да чын эле ал убакта сиз абакта жаткансыз деп сотто көрсөтмө берди. Суроо бергенибизде. Ушинтип бисмилла дегенде эле жаздырган арызыңар калптар менен коштолуп жатат. Дагы бир күбө Кайрат Качаганов болсо, тергөөчү сурак протоколун даярдап коюптур. Мен барсам тергөөчүдөн башка 3-4 УКМКнын кызматкерлери бар экен. Окуткан да жок. Кол кой дешти. Тез кол коюп берип чыгып кеттим. Сурак протоколундагы сөздөрдүн жарымы меники эмес. Мен Жапаров жөнүндө бир да сөз кылган эмесмин деди. Муну баарыңыздар уктуңуздар. Эмнеге окубай туруп кол коюп бердиң деп сиз урматтуу сот сураганда, ушул жерден эртерээк эле жоголуп кетейинчи деп кол коюп берип чыгып кеттим деп жооп берди. Демек күбөлөрдүн баарын коркутуу, үркүтүү жолдору менен мага карата жалган көрсөтмөлөрдү алганыңар айдан ачык болуп турат. Кенжебек Жумабаевди СИЗО 1-ге камап алып, кыйнап, коркутуп үркүтүп арыз жаздырып алганыңар даана эле көрүнүп турат. Соттук териштирүү учурунда арызды кайдан жаздың эле дегенибизде СИЗО 1-де жатып жаздым. УКМКнын 2-3 кызматкерлери келип алып кетишкен деп жооп берди. Жабырлануучу Каптагаевке 4-5 жылдан бери ушул сот териштирүүдө жүрөт экенсиз. Жүздөгөн адамдар суралыптыр. Ошол адамдардан деги эле башка бирөөлөрдүн оозунан ушул иштин артында Садыр Жапаров турат деген сөздү уктуңузбу деп сураганыбызда, жок уккан жокмун. Садыр Жапаровго эч кандай дооматым жок. Бул уюштурган эмес. Мен да өз иликтөөмдө 4 жылдан бери иликтегем деп жооп берди. Күбөңөрдүн үчөөсүнүн сөзү 3 башка чыгып калгандыгына байланыштуу, өз колуңарда кармап отурган 3-чү күбөңөр Жолдошбек Кожобековду залга таппай жатабыз деген шылтоо менен сотко киргизбей койдуңар. Убагында ошол митингдерди уюштуруп, лидер болуп жүрүшкөн Жыргал Мажиков менен Кубат Токсобаевди күбө катары сурап коелу деп сурансак алып келүүдөн баш тарттыңар. Ишке катышкан күбөлөрдүн бардыгы
7 октябрдагы митингге Садыр Жапаровдун тиешеси барбы деген суроого бардыгы жок. Садыр Жапаровдун эч кандай тиешеси жок. Бул элдин демилгеси менен уюшулган митинг болчу деп жооп беришти. Каптагаевди барымтага алгыла деп мен силердин бирөөңөргө айттымбы же чалдымбы деген суроого бардыгы жок деп жооп беришти. Эмнеге барымтага алганын иштин ичиндеги көрсөтмөсүндө катышуучулардын баары айтыптыр. Камакта жатышкан Бактияр Курманов менен Эрмек Жунушбаевди бошоткула деген талап коелу дегенди издешти. Кыскасы, соттук процесстерди тездетип, тиешелүү күбөлөрдү толук алып келбей, жазык процессуалдык кодекстин нормаларын тебелеп, ишти адилеттүү териштирбей, мени эптеп эле тез соттоштун айласын кылып жатасыңар. Мени соттогула. Мен силердин сотуңардан коркпойм. Мени соттоп жаткандар тарых алдында силер коркушуңар керек. Эркиндикте боломбу, же түрмөдө отурамбы, мейли кайда болбойн, элдин, мамлекетибиздин жана тарых алдында менин жүзүм жарык. Сатылып кеткен жокмун. Кыргыз элинин тагдырын, артыбыздан өсүп келе жаткан жаңы муундун келечегин парага алмаштырууга адамдык сапатым жол бербеди. Эл үчүн, мамлекет үчүн чоң бир иш жасап коеюн деп, керек болсо үй бүлө, бир туугандарымдын да коопсуздуктарын ойлоп отурмун. Келечекте алтындан кымбат боло турган бул суу. Ошол үчүн 1000 жылдык мөңгүлөрүбүздү, байлыктарыбызды сактап калалы деп, элдин келечеги үчүн жанталашып жүрдүм. Колумдан келишинче мыйзамдуу жолдор менен күрөштүм. Бирок бийлик тараптан колдоо болбогондуктан аягына чыга албай калганым өкүнөм. Бийлик менен байлыкка кызыгып, келечек муундун, мамлекеттин тагдырына балта чаап жатканыңарга өкүнөм. Тарых кечирбейт силерди. Себеби мени Каптагаевди барымтага алдыргансыңбы же жокпу деп болбогон күнөөнү коюп алып, иш карагандын ордуна элдин миллиарддаган рызкысын чыгарып кетип, таза суунун булагы болгон 1000 жылдык баа жеткис мөңгүлөрүбүздү жок кылып жаткан шылуундарды соттош керек элеңер. Сот, прокурор жана тергөөчү үчөөңөр тең кайсы бир ишти карап жатканда кандайдыр бир кылмыш иштери байкалган болсо, дароо иликтөөгө жиберип, көзөмөлгө алып, текшерүү жүргүзүш бул түздөн түз силердин милдетиңер болчу. Кылымдын аферасы болгон Кумтөр ишин карашыңар керек эле. Тилекке каршы бир мексенге салып, бүгүнкү жасалма ишти териштирип, бийликке жагымсыз саясатчыларды жок кылыш үчүн жасалма кылмыш иш менен алек болуп отурганыңа өкүндүрөт. Мени түрмөгө олтургузуп койгонуңардан кыргыздын саясатчыларынын саны азайып кетпейт. Кыргыздын учу кур эмес. Эртең маселени көтөргөн дагы бир эр азамат чыгарына толук ишенем. Бирок кеч болуп бара жаткандыгы мени өкүндүрөт. Өз байлыгыбызга өзүбүз ээ боло албай, таманыбыздын алдында жаткан миллиарддаган байлыктарыбызды сактап кала албай, башка бирөөлөргө талатып, жаштарыбызды, эне сүтү оозунан кете элек монжоктой болгон кыздарыбызды дүйнө жүзүнө тентитип, тукумубуз бузулуп бара жаткандыгы өкүндүрүп турат мени. Сөзүмдүн акырында айтарым, эгерде урматтуу сот мыйзамдуу өкүм чыгара турган болсоңуз, анда актоо өкүмүн чыгарышыңыз керек. Анткени бул иш боюнча менин эч кандай күнөөм жок. Эгерде закар аткарсаңыздар, анда Дооронбек агабыздын мындан 15 жыл мурда айткан бир сөзү бар эле, ошолорду эсиңиздерге салгым келет. Ошол киши айтты эле, сессияда бир жолу. А киши да ушу күйгөнүнөн айтты эле. Кайран гана эл, кайран гана мамлекет, кайран гана мурдуңа бок сүйкөлгөн кыргыздар дагы тарткылыгың алдыда экен. Белиңди бекем байлап туруп, чыдагын өзүңдүн зөөкүр уулдарыңа, өзүңдүн зөөкүр кыздарыңа дегендей, кыргыз элибиздин шору дагы да алдыда экен. Не демекчибиз? Чыдагыла, башка айтар сөзүм жок.